Чейшенбек Айдаров социалдык келишим негизинде 100 000 сомду биринчилерден болуп алган. Өзү устачылык кылгандыктан алган каражатка жалаң жыгач жана темир материалдарын сатып алган эле. Азыр жумушу жакшы жүрүшүп, өзүн гана эмес, дагы 2 айылдашын жумушка тарткан. Учурда 2 жаранга айлык төлөгөндөн сырткары айына 30-40 000 сомго чейин таза киреше табууда. Устачылык менен ушу армиядан келгенден бери эмгектенебиз. Анан пособиядан ушу соцконтракт жардамы менен 100 000 алып, ошону улантып кеттик. Темир менен да иштейбиз. Анан кайсындай заказ болуп калса, ошол жак менен материал алып, ошол 100 000ге материал алып, ошо менен кичине уланып кеттик, кичине эме кылып атабыз, иштеп атабыз. Чоң рахмат, ошо жакшы иш болду. Азыр деле ошол материал менен ошонун алып сатып жасап өткөрүп, ошол менен уланып келатабыз. Азыр 3 бала, 3 киши иштейбиз. Экөөнө зарплат төлөп турабыз. Зарплат менен өзүнүн балдарым да жардам берет. Ошо темир жыгач устаканам ушул айылдын колхоз ишинен бир местаны ачып, ошол жактан иштеп атабыз. Темир менен иштегенибиз үйдөн иштейбиз. Заказды ошо үйдөн алабыз. Чоң магазиндер менен иштешебиз. Заказ кандай болду? Заказ жакшы. Азыр кичине күн жылуучулук болуп, азыр күчөй баштады. Ошо немеге иштеп атып, эме чыгыш керек экен да, рынокко деп коет го. Ошо районго бир место болуп, ошол жака чыгып жасаган эмгектерибизди ошол жакта эме кылсак, дагы кичине жумуш орундары да 1-2 болсо да кошулат эле. Жасаган эмгектерибиздин дагы кичине эмеси көбөйөт эле. Эл сураган немелерчи, элдер деле азыр көрүп эме кылат экен. Көрүп алышат экен да. Азыр бияктан кичине, бияктан деле жакшы, Кудайга шүгүр. Акырын реклама кылып коебуз. Ошо рекламабыз менен иштеп атабыз, клиенттер келет. Анан кичине элге чыксак деле деген бир оюбуз бар болчу. Чейшенбек мырзаны 100 000 сом алууга жолдошу Кенжегүл үндөгөн. Кеп кеңешчиси аны кандай иштетүүгө бизнес планды дагы өзү түзүп берген. Ал ар ай сайын алган пособиябыз продуктуга эле кетип калчу. Анан көбүрөөк акча алып, бир ишкана ачып иштетели деген максатта ошону алып иштетип, азыр Кудай буйрса, Кудайга шүгүр, ошону иштетип үзүрүн көрүп атабыз. Чейшенбек мырзанын айтымында, буга чейин өз колунда бир нече станок, устачылыкка керектүү жабдыктар болгон үчүн жумуш жакшы уланып кетти. Мындан сырткары өзү дагы мамлекет берген акчага жоопкерчиликтүү мамиле кылды. Азыркы тапта мамлекет тарабынан жеңилдетилген шарты менен берилип жаткан 200 000 сом насыя алсам дейт. Бирок анын алуу шарттары оор болуп жатканын айтат. Жана мамлекеттен 200 000 сууда берилет, ошонун деген эмеси бериле турган шарттары кичине оорураак болуп атат да, ошону жеңилдетип беришсе, кичине биздин эмебизге туура болот экен да, ошону алып кичине уланып эме кылганга, өнүктүрүп кеткенге кичине оорураак экен, бизге ошону эме кыла албай атабыз жакшы. Ал эми 6 баланын энеси Астра Бирушова болсо, былтыркы жылы соцконтракт аркылуу алган 100 000 сомго чакан соода түйүнүн ачкан. Соода түйүнү Борбордук көчөдө тургандыктан соодасы жакшы экенин айтат. 100 000 сомдук мамлекеттик тарабынан алып, азыркы учурда бул грилди, печканы алып, камогу менен алып, азыр ушуну иштетип атам. Кудайга шүгүр. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке, агабызга, президентке ыраазычылыгымды айтам. Соцконтрактта иштеген байкелерге да, агаларга, эжейлерге ыраазымын, рахматымды айтам. Иштесе болот экен, болот. Балдарыма жетип атат, Кудайга шүгүр. Бурун пособия алып эме кылчубуз, азыр пособияны токтотуп, азыркы учурда ошо гриль менен иштетип атам.
Эки баланын апасы жалгыз бой эне Гүланда Эсеналиева болсо кесиби медик. Буга чейин Кытай медицина борборунда иштеп, тажрыйба топтогон. Ага ылайык соц келишимдин негизинде алган каражатына атайын жабдыктарды алган. Азыр алган тажрыйбасын өзүнө иштетип жатат. Контракттан 100 миң алганбыз. Эки балам бар. Эки балама пособие алчумун. Ушу соцконтракт аябай жардам берди десем болот. Анткени өз алдымча иш ачып, ушу жабдыктарды алып, фитобочка, өзүмө керектүү кушетка, банкаларды алып, жеке иш алып бара баштадым. Айына бир 30-35 миңдей түшөт. Среднем. Кээде азыраак болуп калат, кээде көбүрөөк болуп калат. Келген адамдарды биринчи обследование кылабыз, кайсыл жери ооруйт. Эгер сөөктөр ооруй турган болсо, фитобочкага салабыз, бул сууктарды чыгарат, аябай жакшы, эффективдүү. Ошо анан банкаларды коебуз. Бул жел турганга, кан айланууну, циркуляциясын жакшыртканга абдан жакшы жардам берет. Ошо бир сеанс ошо 5-7 күндөн келип турушат, бир кардар. Жакшы, ошо президентибиз Садыр Нуркожоевичке абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо өзүнчө бир иш баштай турган ушундай мага окшогон жалгыз бой эне же көп балалуу адамдарга түрткү болот экен, аябай жардам болот экен. Бир эле пособияны карап отура бербестен өзүбүздүн дагы билген нерселерибизди өздөштүрүп, өзүбүз жеке иш алып барганга абдан чоң жардам болот экен. Белгилей кетсек, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында социалдык келишим долбоору 3 жыл мурда башталган. Анын шарты боюнча жөлөк пул алып жаткан адам андан баш тартып, өз алдынча иш баштаса, мамлекеттен 100 миң сомдук бир жолку жардам алат. Алган адам аны кандай иштетип келет? Акчасын башка жака короткон жокпу? Болгон көзөмөл соц кызматкерлеринин мойнунда. Бул долбоор азыр район аймагында ийгиликтүү иштеп жатат. Эми жалпысынан биздин райондо бул өндүрүш тармагындагылар дагы бар, кызмат көрсөтүү бар, айыл чарбасы бар, мал чарбасы бар, соода сатыкка, тамак аш, таттуудан азык таттууларды жасоо боюнча көп түрлөрү бар, бал арычылыгы дагы бар, фитобочкалар, ушундай жакшы бизнес долбоорлорду көргөзүп, ал да талкуудан, тандоодон өтүп бүгүнкү күндө ийгиликтүү иштеп жатышат. Эми баары тең жакшы иштеп кетти деп деле айтсак болот, бирок бүгүнкү күндө мындай иштебей калган учурлар боло элек, бирок кичине бир мүмкүнчүлүгү аздар ошол колунда болгондордун деле жоготкон жери жок, арылап кетүүгө далалат кылып аткан мезгил. Ушу биздин райондо дагы ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, айыл өкмөттөрүнүн жардамында ушу социалдык келишимдерди ишке ашырууда алардын дагы эмгектери зор. Ал жерде баягы комиссиядан тандоодон өткөндө, андан кийин коштоодо, мониторинг жүргүзүүдө дагы ушу айыл өкмөттөр менен биргеликте иш алып барабыз. Мындан сырткары айрым айыл өкмөттөргө да ыраазычылык билдирип кеткибиз келет. Ушуреке бизнесин жаңыдан түзүп аткандарга акчалай жардам көргөзгөн айыл өкмөттөр бар. Баягы көмөктөшүп кичине ошо жергиликтүү бюджеттен акча каражатын карап, ошонун бизнесин ордундагы түзүүгө жардам берген айыл өкмөттөрүбүз бар. Ушундай ар тараптан колдоо максатында ушу биздин райондо жакшы ийгиликтер жаратылууда. Негизинен быйыл жалпы Жети Көз району боюнча 200-гө чукул үй бүлө социалдык келишим боюнча каражат алууга камданып жатышат. Бул багытта адистер даярдык иштерин көрүшүүдө. Эдил Мерисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.